Assalamu alaikum урматтуу кыргызстандыктар, кандайсыздар? Кече жогорку кеңештин жыйыны аябай кызуу болуптур. Бир баарыбызга эле белгилүү бир ажыгыстанган депутатыбыз элдик курултайды сотко берем деп чыгыптыр. Элдик курултайды эмнеге сотко берип атат деп мен өзүм ойлонуп көрдүм. Эми жакшы жагына деле ойлонуп көрдүм. Эми балким мыйзамсыз болуп калгандыр, тияк бияк деп. Бирок жакшы жагын да ойлонуп көрдүм. Курултайда канчалаган элдин көйгөй айтылды, канчалаган элдин маселеси чечилди. Буларга буга чейин мындай эле болуш керек болчу да. Оюнда элди президентке жолотпой, элдин маселесин чечпей, элге президентти жаман көрсөтүп, ушундай кыйынчылык туудуртуп, ушундай маселелерди жаратып, нааразычылык пайда кылыш керек болчу да. Бирок тилекке каршы булардын оюн ташкап, элдик курултай деген бир жакшы иш-чара башталып кетип, элдин маселеси түп тамырынан бардыгы айтылып, Кудайым буюрса чекесинен чечилип келатканын көрүп, эми болсо элдик курултайды сотко бергени калды да, депутат байке. Ошол жерге 1200 адам келди, ошо филармонияга. 1200 адам келди. Давайте 1200 адамдын фамилиясынын арасында бардыгын фамилиясын чогултуруп сотко бериңиз. Колуңуздан келеби койнуңузда жаткан катыныңызды сотко бериңиз. Колуңуздан келеби 6.999.000 адамды сотко бериңиз. Өзүңүз бир эле үчтүксүз да сизди чийип коюңуз, калган бардыгын сотко бериңиз. Наристелерди сотко бериңиз. Немени айтыңыз, анан жанагында да сотко бериңиз. Баткенге алып тигырларды бербедиби? Аны да кайтып чыккан сиздин колдочуларыңыз, митингдегилерди аткан алып келди деп. Аны тияка солдаттарга берип койду деп, аны сотко бериңиз. Пожарный машиналарды алып келип койду деп, аны сотко бериңиз. Там мектептерди салып койду деп, аны сотко бериңиз. Колуңуздан келеби бериңиз сотко. Сиздин колуңуздан ошондон башка эчтеке келбейт. Жана бир депутат айткан, туура айткан, ошо Кыргызстанга бир кирпич көтөрүп келе элексиз, чынын айткандачы. Уят да эми урматтуу Кудайхан Кисанбаевич, аксакал, сиз өзүңүздү сыйлабаса дагы эл сиздин жашыңызды сыйлайт. Кичине мындай аксакалдык, кичине мындай абириңизди, авторитетиңизди сактап калсаңыз жакшы болмок. Анан ушу сизге окшогондордун айынан жаштар аксакал эмес, акшакал деп ошентип чыгат, сизге окшогондорду көрүп турупчу. Чынын айтканда. Эми эл деле түшүнүп турат, эми кантип уялбай эми ошончо 1200 адамды сотко берген тас. Бериңиз сотко, колуңуздан келеби бериңиз. Башка колуңуздан эчтеке келбейт. Сиздин колуңуздан коко тыйын келбейт. Чынын айткандачы. Бир Кыргызстанга бир жакшылык кылганыңызды көрө элекпиз. Минтип айтат сиздин постоянно колдочуларыңыз, жаш балдарга питанияны берген, 4-класска чейин жылуу тамак берген, ошону кабыл алып берген дейт. Ошол кезде эмне сиз президент белесиз. Дагы бир маселе да сизге. Ошо Адакхан Кисанбаевич, сизге бир маселе. Бакиевдин убагында дагы мындай мыйзам бузуулар болгон. Сиз ошол жерде ошол Бакиевдин бийлигинин этегине намаз окуп, ошол жерде жүргөнүңүздү бардыгы билет. Ал жерде сиз тана албайсыз, анткени ал жерде сиздин видеолоруңуз бар. Ал сөздөрүңүздү да мен айткан эмесмин деп таанып жүрөсүз. Ошол кездеги мыйзам бузуулар, ошол кездеги саясий өлтүрүүлөр, ошол кездеги саясий куугунтуктар, ошол кездеги мындайча айтканда репрессиялар болуп кеткен. Толтуралаган кыргыздын менмин деген чыган жигиттер өлүп кеткен. Ал ошолор мыйзамдуу болгонбу, эми айтыңызчы. Эми чынын айтканда баягы өзүңүздүн башыңыздагы чөптү көрбөй бирөөнү күнөөлөп атасыз да. Өзүңүздөн өткөн мыйзамды бузган киши болгон эмес го деп ойлойм. Мыйзамдуулукту өзүңүздөн талап кылалы.